Укмуш, моундай кичинекей аябай жагып калды. Гүлдөр, бул гүл бакча кимдики? Kamuzon.com Бул сонун гүлдөр кимдики болду экен? Бул ушундай кире бериштен баштап үйдүн алдына чейин ушундай сонун болуп ачылган биздин Эшматов атындагы орто мектебибиздин башталгыч класс мугалими Жылдыз Эжекем менен Кушпа агайымдын үйүндө гүл сүйүүчүлөр конкурсуна гүлдөрүн тартканы келдик. Алгач эле ушул гүлдөрүңүздөн суроо узаткым келет. Бул кандай гүл болду экен? Кичинекей. Өзгөчөлөнгөн гүл. Менин Бишкектен алып келген атайыбыз. Бул лилия гүлүндөй болуп ачкан эрте жазда. Алды жазганда. Глобустар да аябай укмуш сонун болуп ачылат. Ден соолук иштериңиз жакшыбы келе жаткан? Бул дагы мындай жылдызча болуп ачылат аябай. Бул эми ачыла баштады окшойт, э? Булар азыр 1-2 сааттан кийин булар да аябай сонун болуп ачылып калат. Бuyakta петуния гүлдөрүңүз. Келе жаткан майрамыңыз менен. Короз гүл деп коебуз. Глобустарда бүчүрай алып калыптыр. Ушунун ачылгандагы кооздугуна билбейм, мен эч бир гүлдү кээде теңей албайм. Анан бул жерде мен бөлмө гүлдөрүңүзгө көңүл бөлдүм. Мынакей Жылдыз Эжекемдин бөлмө гүлдөрү. Мынакей Жылдыз Эжекем менен Кушпа агайымдын бөлмө гүлдөрү. Гүл бакчанын ичи аябай жана кире бериштен баштап ушул жерге чейин гүлдөрдүн түркүн түсү эгилген экен. Бөлмө гүлдөрү боюнча бурч уюштуруп койдум. Бул үйгө жазында койсоң бир аз гүлдөр кыйналып калат экен. Бул жерде аба жыпы өзүнө бир кышка карата жакшы бир эме алат экен да, күч кубат алып калат экен да. Бул менин бурч уюштуруп алдык да, ушул жерде салабыз. Мына бегония гүлүн, болбосо алендра гүл аябай сонун өтө гүлдөп атты. Дагы мына бүчүрлөрдү болуп атат гүлдөй. Мына болсо бегония гүлдөрүнүн түрлөрү. Булар эрте жазда укмуш ачылат, үч түрдүү. Мына болсо калия деген гүлдүн бир түрү. Мында билсеңер керек.